Cuma'lık buna bizden Özgön örönündeki Kırgızstan'a tanımal ataklı süratçı skulptör ağabeyimiz Abdurrahim aka. Unutulup bара жатқан көркірліктің айынан монтип кертіліп күнүмдүк жашоо тиричиликтин bir булагына айланып бара жатқан тарихи жерде bir 10-чу кылымдардан берилген bir тарыхын өзүнчө bir чоң макет кылайын деген аракеттер жүрүп жатат. Ушуга берер кеңешиңиз? Муну мен илгертен үмүт этип жүргөм. Абдырайымдын бир эле бул чеберчилик эмес, тарыхый эме шаардын түзүлүшүнө кызыккан жигит катары баалап кетишибиз керек. Мына азыр ошонун эскизин кандай жайгашкан дөбөлөрдөн бери жасаганга аракет кылып атат. Кудайым ошого өзүнө күч кубат берсин, чыгармачылык берсин, ден соолук берсин. Ошол чыгармачылыгы менен Өзгөндү көтөргөнгө ошо балага да Алла таалам мадат берсин. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Абдурайым ака, ишиңиз кайсы деңгээлге келди азыр? Азыр эми баштатабыз. Бунун жанагы шаарлардын 4 шаардын тең бирөө көргөндө, байыркы Өзгөндү көргөндө боло турган кылсак жакшы болот эле. Ошо аракет кылабыз да. Канча убакытта бүтөт деген ишенич болду? Ошо баягы көргөзмөгө коебуз дегенге ошого аракет кылып атам да. Колуңуздагы сүрөт эмнени түшүндүрөт? Азыр эми илгерки мал базарды анан ушунун бизге нары илгерки аскерлер турган сарай да, аскер сарайы. Ошондон бери мынан турган Чеп, чеп. Илгерки суунун агымдарынын издеринен бери көргөзүп койсок жакшы болот да. Анан эл келгенде дагы ар бири келип. Ошондо азыр мал базар кайсы жерге түшөт? Азыр мына мал базар мынау ушул ордунда кылабыз да, мына жерге. Мына жерге суу кетип, суу жеп кеткен жер, анан мына дөңсө мал базар болуп, мына жолдорунан бери анан мунараларды эсиптен барын. Бул жерге азыр ошо мунарлар отурат, күмбөз мунарлардын орду. 4-чү шаарчалды бар. Береги 3-чү шаарчалды бар, азыркы стадион. Бул болсо 2-чи шаарчалды бар. Андан арылап Сайт Панден Кылычтын мазары турган 1-чи шаарчалды бар. Бул орто кылымдарда өзүнчө чоң бир тарыхты ичине камтыган тарыхый баалуулук катары айтабыз да муну, Азыр келген ел дагы ошол заманга бара калса жакшы болот эле да. Ошол элестетип көзү менен жок дегенде. Болбосо кәдеги 1000 жолу айта бергенден көрүп бир жолу кәдеги көрүп кеткени жакшы болот дейм. Бул макетти жасап өтсөңүз, замандаштарыбыз мына ушул макет аркылуу орто кылымдардагы тагыраак айтканда 10-чу, 11-чи, 12-чи, 13-чү, 14-15-чи кылымдардагы Өзгөн шаарынын элеси менен таанышат. Туурабы? Ушундай замандаштар. Кудай буюрса бул жакынкы күндөрдө элдин элегине коюлуучу жасалып жаткан Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коргоонун эл журтка туристтерге көрсөтүүчү чоң баалуулугуна айланат деген ишеничтебиз. Бул макет тура турган орду мына бул жер болот. Мындан сырткары кезек-кезеги менен биз бул макетти башка музейлерге коюп орто кылымдардагы Өзгөн кандай болгондугу жөнүндө маалыматтарды беребиз деген ниет тилектебиз.